тартып алды. Мен үйдө отуруп алып, түшүндүм сурооңузду. Үйдө отуруп алып элем, прокуратура эмне үйлүү уктап атат деп. Ошол. Прокуратура эң таразалаган, надзор кылган ошол. Жок, конституцияны ачсаңыз, конституцияда 3 бийликтин бутагы бар эмеспи? Аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу, суд. Прокуратура бирөөнө да кирбейт. Ооба. Ал өзүнчө бир бөлүм, өзүнчө статьясында көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы мыйзамдардын кандай иштеп атканына көзөмөлдү прокуратура жооп берет деп. Конституциялык милдети. Анан кийин эмне үчүн тиги аткаруу бийликтин катарында доор сүрүп аткан УКМК үстөмдүк көрсөтүш керек? Прокуратура, мен ошону түшүнбөйм. А прокуратура кана көзөмөлү кала? Эмне үчүн акыркы убакытта прокуратуранын көзөмөлү такыр иштебей калды? Чынын айтканда, жана сот санкция бергенине бүгүнкү күндө дагы канча демократияны айтсак дагы мен макул эмесмин. Прокурор санкция берип атса, ага санкция берген кишиге укук бериш керек. Сотко кайрылып, прокурордун санкциясын туура эмес деп чындыкты издегенгечи. Обжаловать эткенге. А тигил жерде сот аны камап атса, анан кийин аны актап кантип чыгарат? Ар кандай соттордо бул санкция берген бир сот? Бир соттун ичинде да. Анда санкция берген сотторду бөлөк кылып койгула. Башка бутакка. Анда прокурорго эле бериш керек. Зачем? Кептин баары да ошондо болуп атат да. Эми акыркы мезгилде да бир нерсени тиги эмеден жалпы маалыматтан окуп калып таң калдым. Сот аткаруучуларды прокуратурага бериптир дейт. Ооба. Ал эмне деген? Соттун чечимин прокурор аткарабы? Эч качан эч бир системада мен аны көргөн да эмесмин. Мурдагы эрежелер боюнча сот аткаруучуларды соттордун алдынан чыгарып, соттук департаментке берилген болчу да. Азыр ал соттун департаменти да тымтыракайын чыгарып, өз билгендерин жасап атышат. Эмне максатты көздөп атканын мен билбейм. Иретсиздик пайда болуп атат да. Менин оюмча прокуратуранын саясий салмагы жетпей атат. Бул мыйзам боюнча туура эмес болуш керек, бирок эң башынан карап көрсөк, мисалы үчүн Орусияда прокуратураны Петр I киргизип, око государева деп койчу. Да. Бул деген ажо өзү прокуратуранын нерси менен Ажонун жабдыгы. Мыйзамдуулукту мамлекетте орнотушка прокуратура эң биринчи жабдыгы. Анан кийин ал жерде тергөө, анан кийин кылмыштан тышкары эң негизгиси жалпы көзөмөл деген бар. Отдел общего надзора. А общий надзор болсо ал жерде чексиз. Кээ бир прокурорлордон мындай жөнөкөй эле сөздө эмне үчүн момундай кемчиликтер болуп атат, бул тармакчы же тигиндей болуп атат десе, бизди текшербе деп айткан дейт. Ал тыюуну ким салды эле десем, ошондой тыюу бар. Ачык айтпайт. Конституцияга ссылка кылып, ошону конституцион сотко кайрылып, аны конституцияга туура келбейт деп жокко чыгарып маселени ким коюш керек? Прокурор коюш керек да. Дагы бир орчундуу суроону бербесем болбойт деп ойлойм.